Жашоодо уйку деген эң таттуу нерсе. Уйку таттуулугун ушундай жашообузда практикада көрүп атабыз. Ата энебизден ажырап калганда дагы ушинтип өзүбүздү кармай албай ыйлап атып дагы бир сутка чыдайбыз да, бир суткадан кийин кандай бир темирден жаралган адам болсо дагы уйкуга кетет экен. Уйку таттуу экен. А бирок уйкунун ичинде дагы эң таттуу учуру бул түндүн 3-жарым учуру болот экен. Сени эч ким көрбөйт. Адамдардын баардыгы уйкуда жатат, 100% адамдар. Сенин жаныңда жаткан аялың да уйкуда жатат, балаң дагы. Караңгы үйлөр, көчөдө эч ким жок. Бирок ошол учурда ысык төшөктөрдү таштап, минтип, эрдик кылып туруп, барып даарат алып, эч ким көрбөйт сени. Ошол жерде ыйлап намаз окуп, анан дуа кылган адам бул чыныгы мусулман адам. Бул чыныгы момундуктун даамын таткан адам. Чыныгы Алла Тааланы сүйгөн адам. Чыныгы дуага ишенген адам. Алла Таалага чындап жүрөгүндө нифакы жок, жүрөгүндө эки жүздүүлүгү жок адам ушуну кыла алат. Анан ошондой адамдын дуасы кабыл болот да. Урматтуу бир туугандар, биз Алланын астында чыныгы эркек, чыныгы мусулман, чыныгы жүзүбүз жарык, чыныгы кыянатчылык кылбаган, аманатка бекем турган адам болгубуз келеби? Келгиле. Ушу тахажжуд намаздарга туруп өзүбүздү көндүрөлү. Өмүрүбүздөчү ушу намаз окуп эле келип атабыз. 40 жыл, 50 жыл намаз окуйбуз. Бирок ошо 50 жылдык учурларыбызда, ошончо намаз окуп жүргөн учурларыбызда дагы тахажжудубузду санасак, мына ушу бармак менен бир случайно ойгонуп калып окудум деген эле нерсе болуп калышы мүмкүн. Атайылап мондай адат кылган, жумасына күндө алыбыз келбесе да жумасына бир жолу жок дегенде, 2 жолу, 3 жолу турам деп ниет кылып ушинтип туралычы. Анан бир Кудайым буйруса, Алла Таала ушундай бир даражаларга, ушундай бир бактылуулуктарга жеткирет. Дуабыз кабыл болот. Алла Таалам дуабыз телегибизди кабыл кылсын. Бардыгыбызды ушу тахажжуд намаздарына, башка фарз намаздарга дегеле Алла Тааланын шариятына бекемдикти ар бирибизге насип кылсын.